Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан айымдары, апалар, эжелер, карындаштар. Бардыгыңыздарды бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына жаз да келди. Ушу жазга окшоп, бүгүнкү жаркыраган күнгө окшоп, сиздердин майрамыңыздар дагы келди. Эми чынын айтканда, ар бир күн сиздер бар биз үчүн майрам. Биз сиздерди абдан урматтайбыз, сыйлайбыз жана абдан жакшы көрөбүз. Мен сиздердин алдыңызда чыгып бүгүн видео тартып жатканыма чоң кубанычтамын. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз, сүйлөбөй калдыңыз деп жазып баштагандан атайын бүгүн сиздердин майрамыңызга жараша мына чыгып сүйлөп атам. Жаңылыктар менен бөлүшө кетейин, анан дагы бир акыл насаат, жаңы инсайттар менен бөлүшө кетейин. Мына азыр ыйык орозо айы болуп атат. Ошо эгерде орозо кармасаңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Бул ыйык орозо айында ар бириңиздердин каалоо тилектериңизди Кудай Алла Таалам кабыл кылсын. Ден соолугуңуздар бекем болуп, көп жашаңыздар. Өзүңүздөр билгендей, орозо айы бул тазалануу айы. Ар бирибиз ушул пейилибизди оңдоп, мүнөзүбүздү оңдоп, тазаланып, билим алып, көз карашыбызды кеңейтип, аракет кылышыбыз керек да. Мына көптөгөн жакшы китептер бар. Кудайга шүгүр. Жакында эле мына Ак талаага барып, бир адамдан бир китеп долбооруна кошулуп алып, жаштардын алдында сүйлөп келдим. Ошондо дагы айта кеттим да. Мурун эң биринчи 2009-жылы, 2010-жылы биринчи китебимди жазып, аны китеп дүкөндөр аркылуу сатайын десем, биздин мекендештерибиздин китептерин саткан болгону 3 эле китеп дүкөнү бар экен да. Азыр Кудай буйруса мына 80ден ашык китеп дүкөндөр иштеп атат. Андан сырткары ошол бир адамдан бир китеп долбоору аркылуу көптөгөн китепканалар ачылды. Айыл аймактарга кол жетпеген, бут барбаган айыл аймактарда дагы ошол китеп дүкөндөр ачылып, китеп фондусу жаңыланып, жакшы китептер жеткиликтүү болуп калды да. Ошондуктан бул орозо айында эртең менен кечке чейин Кудайдан тиленип суранып атпайсыздарбы? Ошол маалда китеп дагы окуп турсаңыздар болот. Ал жактан канча деген адамдын ачылыштары, өткөн өмүр баяны жана жакшы акыл насааттарды алсаңыздар болот. Китеп окуганда дагы бир нерсени билип коюш керек да. Адам баласы негизи эле унутчаак. Жакшыны да, жаманды дагы тез унутат да. Көп адамдар башка бирөөлөргө бир аз жакшылык кылып коюп, алардан күтөт, качан алар бизге жакшылык жасайт депчи. Бирок эч кимден эч нерсе күтпөш керек, жакшылыкты жасай бериш керек. Анткени ар бир жакшылык жасаган сайын жерге урук сепкендей эле болосуз да. Бир четинен кандайдыр бир адам эстеп келет, эстеп келбесе, ошол эле уруктарыңыз жакшы үрөөн берсе, Кудай Алла Таала башка жагынан сиздерге берет. Билим алганда дагы бир жолу эле китепти окуп койбой, же болбосо эгер онлайн курстарды, офлайн курстарды окусаңыздар, аны жашоого колдонбой туруп эле унутуп койбостон, кайра эстеп, ошол конспект жазган дептериңизди ачып, могул жерден мындай деп айтты эле деп жашооңуздарга колдонушуңуз керек. Эгерде азыр жашоого колдонуу мүмкүн болбой атса, жакын досторуңузга ошол билим менен бөлүшүп айтып беришиңиздер керек да. Негизи эле көздөн, кулактан кандай маалыматты кабыл алсаңыздар, ооздон ошондой эле сөз чыгат экен да. Азыр тилекке каршы азыр соц тармактардан, жаңылыктардан жана башка жактан негативдүү, жаман маалыматтарды алып алып, анан ошонуңуз мээде айланып туруп, кайра эле тилиңизден чыгып атат да. Ошон үчүн кандай маалыматты кабыл алып атам, ошону да фильтрден өткөрүш керек. Анан кээ учурда мына орозо айында да айтып атам, негизи эле жашоодо бир сөз бар да. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет депчи. Азыр комментарийлерди карасаңыздар, бирөө чын дили менен, билим менен бөлүшүп, же жакшы бир жаңылыгы менен бөлүшүп атса, ага негатив жазышат да. Негизи эле ошону абайлашыңар керек. Анткени башка бирөөнү жамандап комментарий жазганда, ал адамдын күнөөсүн өзүңүздөргө алып атасыздар да. Ошон үчүн эгер жакшы сөз айта алсам, жакшы сөз жаза алсам, жазайын. Эгерде мунуку жакпай атса, мен мунун
сөзүнө каршы болуп атсам, анда унчукпай эле өтүп кете берейин, колуман келсе андан да жакшы жасайын деш керек да. Анан колдон келбей жакшы жасай албай эле отуруп алып таш ыргыта берген да туура эмес экен да. Ошон үчүн негизи эле сындагандан алыс болуш керек. Бирөөнүн бир кемчилигин көрсө өзүңдү карашың керек экен да. Мен өзүм татыктуумунбу, мен өзүм жакшы жасай аламбы, менин колуман келеби, менин ушундай кемчиликтерим жокпу деп, ошол жаман адамдан дагы, жаман сөз сүйлөп атса дагы өзүңүздүн кемчилигиңизди карап, мен түздөнөйүн, оңдоноюн деп аракет кылыш керек экен. Эгерде башка бирөөнүн жакшылыгын көрүп атсаңыз, жакшы бир билим менен же кеңештери менен бөлүшүп атса, сөзсүз турда мына бул жерден жакшы бир ойду алдым деп, ага бир жакшы сөз жазып койсоңуз деле болот экен да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эмне сүйлөбөйлү, кандай кыймыл аракет жасабайлы, бир гана жакшылыкка аракет кылып жазышыбыз керек экен. Өзүңүздөр билесизби же билбейсизби, мен дагы жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетейин. Азыр биз курулуш компания менен биргеликте Долбоор Групп компаниясы менен сокулуктан баштап кантка чейин биздин жарандарга үй куруп берип атабыз да, рассрочкага. Ал үчүн сиздердин кызыл китебиңиз болуш керек. Ал кызыл китепте ушул курулушка деген назначениясы болуш керек. То есть под строительство индивидуального дома деп назначениясы жазылат да. Эгерде ошол курулушка багытталган кызыл китеби менен жериңиз болсо, биз рассрочкага сизге үй куруп беребиз да. Баштапкы төлөмү, первоначальный взнос 40%-ын бересиздер, калган акчаны пайызсыз 5% 24 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. Ар бир адам өзүнүн чөнтөгүнө, алына жараша кандайдыр бир квадрат метрди чийдирип алып, ошол үйдү салдырса болот. Мисалы үчүн 100 квадрат метр үй салдырсаңыз деле, бул өтө кенен. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ушу Бишкектин ичинде, Бишкектин тегерек четинде квартиралар курулуп атат да. Бул квартиралардын квадрат метри $1000 ашат. Эгерде сиз ошол эле үйдү курдуруп алсаңыздар, под ключ болгону $500 болуп атат да. Мисалы үчүн сиз квартира алам десеңиздер, биринчиден ПСО подсамоотделка болот, аны 3 жыл күтүшүңөр керек да. Квадрат метри $1000 болот. Тем более ал жер дагы сиздики эмес, ал стройкомпаниянын жери болуп атат да. Эгерде андан көрө сиздер жериңиз болсо, ал жерге үй курдурсаңыз, биринчиден квадрат метри $500 не болот, экинчиден ремонту менен болот да. То есть полностью ичи, сырты, курулуш материалдар, сырты утепление фасады менен, ичи жанагы стяжка пол коюлуп, кара шыбактын үстүнө 2 слой ак шпаклевка берилет, потологу салынат, чатыры металлочерепица менен жабылат. Ошонун баардыгы биригип болгону квадрат метри $500 болуп атат да. Кээ бирөө айтат, менин чөнтөгүмдө анчалык каражатым жок, шартым жок, мага арзан варианты дегендер да бар. Аларга без ремонта под самоотделку квадрат метри $390 болуп атат да. Ошол 390-дон аласызбы же квадратын $500 салдырасызбы, 40% башында төлөйсүздөр, калган акчаны пайызсыз 24 айга бөлүп төлөсөңүз болот. Бул программа ушул пока сокулуктан кантка чейин иштеп атат. Анан кээ бирөө айтат, бул Токмок, Кемин, анан Чолпон Ата, ушул шаарларга чейин келип куруп бериңиздер десе, биз алардын жерлерин көрүп, объем ошол жумушту карап туруп айтып атабыз да, мейли сиз жака баралы, бирок 50% алдын ала төлөй алсаңыздар, биз барып салып берели деп. Жанткени канчалык ушул сокулуктан кантка чейин алыстаган сайын расходдор көбөйөт да. То есть ошол эле строй бригаданы узагыраак ташыш керек, строй материалды узагыраак ташыш керек. Ошондуктан 50% алдын ала төлөйт, калган акчаны 24 айга чейин бөлүп төлөйт да. Ошон үчүн эгерде бул маалымат сиздерге кызыктуу болсо, сөзсүз түрдө ушул видеонун аягында номерлер болот, ошол жака байланышып сурасаңыздар болот. Биздин офис Бишкек шаарында Фатьянова Горький көчөсү менен кесилишет. Жанагы ВФ центр как ориентир катары алсаңыздар болот.
ВФ центрдин жанында Фатьянова 170/2 көркий менен кесилет. Анан дагы көптөрү сурап атат, ушул мурун 300дөн ашык акысыз видеолоруңуз бар эле. Мына ошол видеолорду көрүп турчу элек, дем күч алчу элек, жашообузду түздөп, оңдоп аракет кылчу элек депчи. Мен бир нерсени түшүндүм да, акысыз берген сайын биринчиден адам баалабайт экен, экинчиден жанагы билим албай, аракет кылбай эле оңой акча табам деген адамдар ошону окуп алып, бир аз бурмалап өзгөртүп туруп, анан ошону акылуу кылып сатып акча кылышат экен да. Үчүнчүдөн ошол негатив деңгээли өтө ылдый адамдар кандайдыр бир үтүр точкадан ката таап алып туруп негативтерди жазат экен. Мына ушул 3 нерсеге жол бербеш үчүн мен муну акылуу кылып койдум да. 300дөн ашык менин уникалдуу кыргыз тилинде жазылган видео сабактарым азыр жабык Telegram группада. Ошонун 1 айлык абон платасы болгону 1900 сом. Ал 1900 сомду сиз азыр барып туруп эле абед кылсаңыз жок болуп калат. Андан көрө 1 айлык абон плата достук алып алып, ошол 300дөн ашык видео сабакты көрүп, билим алсаңыздар болот. Мен төлөдүм, мен акысын бердим деп баалуулук катары кабыл алган үчүн ал билим дагы сенимдүү болот да. Андан сырткары сиздер билесиздер, менин кайтарым байланышым менен, менин насаатчылыгым менен болсун десеңиздер, анда 5 айлык онлайн курс дагы бар. Ал уникалдуу, эч качан свободный доступка чыккан эмес, уникалдуу 50 видео сабактан турган 5 айлык видео курсубуз бар. Ал үчүн ошол күн сайын бир видео сабакталат, ал жабык ссылка менен келет. Аягында суроолор, тапшырмалар болот. Ал суроолорду, тапшырмаларды аткарып, отчет жиберет. Мен аларды текшерип туруп кайтарым байланыш берем да. Ошон үчүн кайтарым байланыш болгон үчүн адам өзүнүн кемчиликтерин түздөп, күчтүү тараптарын аныктап, ушул багыттан кыймыл аракет жасасам, ийгилик жаратсам болот экен деп өзүнө ишенип, кыймыл аракет жасап, анан ийгилик жарата алат да. Аны сиз менин Instagram баракчама кирсеңиздер, Исмаилов Ч деп жазсаңыздар, менин баракчамдын астында тегерекчелер бар да. Ошол жакта миңдеген адамдардын отзывдарын окуй аласыз. Отзывы 1, отзывы 2, отзывы 3, отзывы 4, отзывы 5 чейин барган. Кадимкидей ошол сабактан таасир алган, ийгилик жараткан адамдар бөлүшөт да. Ошолордун баарын окуп, күбө болсоңуздар болот. Бул видео ошол 5 айлык онлайн курс боюнча мен окуйт элем десеңиздер, ушул видеодо курс боюнча деп атайын телефон номерин жазып кетем. Ошол жака жазып, консультация алсаңыздар болот. Ошол 5 айлык онлайн курсту окугандарга кошумча белек катары жанагы 300дөн ашык видео сабактарга дагы доступ түбөлүк акысыз болот да. Андан сырткары дагы белек менин 5 китебим, кагаз түрүндөгү 5 китебим белек катары берилет. Анда эмес, урматтуу мекендештер, ушул жаңылыктар менен сиз менен бөлүшүп кеттим. Рассрочка боюнча, үй куруу боюнча маалымат бердим. Жабык Telegram группа боюнча маалымат бердим. Жана 5 айлык онлайн курс боюнча дагы маалымат бердим. Ошол 5 айлык онлайн курска дагы эмне кирет? Ушул 5 айдын ичинде мен менен офлайн жекеме-жеке бир консультацияга дагы сиздерге жол ачылат. Анда эмесе бардыгыңыздарды ушул жаркыраган жаз майрамы менен, 8 март майрамы менен дагы бир сыйра куттуктап кетем. Үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуңуздар. Бардыгыңыздарга бакубатчылык каалайм. Кыргыз элим аман болсун, эл ичинде сиздер дагы аман болуңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов, жолукканга чейин.